Сусамыр Талас-Тарас унаа жолунун 4-фазасын реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Аталган жолдун жалпы узундугу 93 чакырымды түзөт. Учурда 3 тилкеде иш активдүү жүрүүдө. 151, 156 тилкесинде жолду кеңейтүү жана тазалоо, тегиздөө иштери жасалууда. Эл аралык маанидеги жолду реконструкциялоонун 4-фазасында Талаш шаарынан баштап Кичи Капка көзөмөл өткөрмө пунктуна чейин аралык толук жасалат. Ишти кытайлык компания жүргүзүп жатат. Сусамыр Талас-Тарас унаа жолунда азыркы учурда тоскоолдук жараткан теректерди кыйып, жерди тегиздөө иштерин жасап жатабыз. Ошондой эле эски асфальтты сейреп салуу үчүн жолду казганга станок келип калды. Кийинки жумадан баштап эски асфальт алынат. Талапка ылайык бардык техникаларыбыз бар. Биздин компания дүйнөдөгү жол курган эң ири компаниялардын бири. Кыргызстандагы алгачкы долбоорубуз. Биз убагында сапаттуу жол куруп берүүгө сөз беребиз. Сапатка айрыкча маани берилген. Жолго төшөлгөн кум, шагыл жана башка материалдар сөзсүз лабораториядан текшерүүдөн өткөн соң гана колдонулууда дешет адистер. Бул жерде ошо ар бир жолго колдонулчу материалды алып келип, бул жерден биринчи текшерип, сапатын текшерип, анан эгер жараса анан жолго колдонобуз. Ар бир материал өзүнүн стандарт боюнча жооп бериш керек. Жолго жарайбы, жарабайбы. Балдар ар бир тестти жасап атышат азыр. Жолго керектүү асфальт, бетон, кум, таш бардыгы убагында камсыздалууда. Ал үчүн кытайлык компания атайын заводда куруп жатат. Азыр ошо бетон заводду чогултуп жатышат бул жерде. Азыр мына август айынын 10-доруна жарымына чейин бул уже завод чогулуп бүтүлүп калат. Анан ушул эле заводдун жанында бетон жасалгаларын кошо жасайт. Бул жерде атайын полигон болот. Жолго керектүү көпүрөлөргө, жолдон өткөн трубаларга жасалгалардын баарын ушул жерден даярдалат. Сусамыр Талас-Тарас унаа жолу айылдарды аралап калктуу конуштардан өткөндүктөн 4-фазада жөө адамдар үчүн жер астынан өтүүчү өтмөк, тротуар, аялдамаларды куруу, жол чырактарын, шарттуу жол белгилерин, темир бетон тосмолорун орнотуу, каттамды бойлой түнкү жарыктандыруу тутумун ишке киргизүү жана жашылдандыруу иштери да каралган. Азыркы учурда жол курууга жергиликтүү жол куруучулардан уруксат алынган. Экологиялык маселелери боюнча жергиликтүү бийлик менен иш алып баруудабыз. Инженердик тармакты жылдыруу үчүн 2 субподрядчы тартылган. Учурда бир подрядчы жер жумуштарын аткарып жатат. Жолду куруу учурунда 100 чет элдик, 400 жергиликтүү адис ишке тартылат. Жаңы жолдун калктуу конуштары 4 тилкелүү, ал эми калктуу эмес конуштары 2 тилкелүү болуп курулат. Бул долбоордун аякташы менен жол кыймылынын коопсуздугу камсыздалып, Таластын транспорттук байланышы кыйла жакшырмакчы. Сусамыр Талас-Тарас унаа жолун реконструкциялоонун 4-фазасы 2028 жылга чейин эсептелген. Каржылоо булагы толук чечилген. Жолду курууга Кытайдан 70 адис келген. Дагы 70тен ашык жергиликтүү тургун иштеп жатат. Жалпы 50гө жакын техника тартылып, иш ыкчам кетүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Бесултан Архатбек уулу, Талас облусу.